Салам достор, бүгүн сиздер менен аябай сонун жуп жумшак ооздо эрий турган төртөө даяр дайбыз. Эң негизгиси булдур жөнөкөй гана курамдан турат, аябай бат даярдалат. Андыктан видеону акырына чейин сөзсүз түрдө караңыздар. Чуңкур идишибизге 2 жумурткабызды жарабыз дагы жакшылап миксерлеп чыгабыз, көлөмү көбөйүп агарганча. Варенье сгущенканы кошобуз. Жакшылап дагы миксерлейбиз. Мен сахар коштум эле, ал видеого түшпөй калыптыр, ошол себептен сахар дагы кошуңуздар. Сүттү кошобуз, өсүмдүк майын кошобуз жана баарын жакшылап аралаштырып чыгабыз. 1 кашык какао кошобуз, унду салабыз, разрыхлитель кошобуз. Мисирдин жардамы менен дагы бир жолу аралаштырып чыгабыз. Ушундай бизде масса пайда болду. Эми буну духовкада 180 градуста бышырып алабыз. Коржду бир аз муздатып, андан кийин формасынан алып, ушундай 2 бөлүккө бөлүп алдым ортосуна. Кремди даярдап алдым. Бетине, ортосуна жакшылап крем сүйкөп чыгабыз. Бул заварный кремге окшоп даярдалат. Бул крем болгону ундун ордуна кукурузный крахмал кошуп даярдалат. Ортосуна бетине жакшылап кремден көп болуп сүйкөйбүз. Андан кийин корждун ортосунан кесип алган кыркындылар менен бетин кооздоп чыгабыз. Негизи торттун бетин кооздоо өзүңүздүн фантазияңызга жараша болот. Мен ушундай кылып кооздоп алдым. Кремдин ашчасы менен ушундай насатканын жардамы менен бетин кооздодум. Ушундай биздин тортубуз аябай тез даяр болду. Холодильникке 2 саатка тыныктырып койдум. Ушундай болуп азыр кесип жатам. Караңыздар. Аябай жуп жумшак кесилип жатат. Үй бүлөмө абдан жакты. Сөзсүз түрдө ушул торту даярдап көрүшүңүздөргө кеңеш беремин. Баарыңыздарга аш болсун.